Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Баткен окуясына эмнеге президент күнөөлүү? Эмне 2019дай болуп таптакыр карабай койду Баткенди? Карабай коймок тургай 2005 жылы эле борборду Баткенге которолуу. Ошол чек ара бизге көп көйгөй жаратат. Жер талаш болот, жер алдырабыз деген демилгелер менен чырылдап келген. Айтып какшап, эл кайра кайрылуу жасап, кат жолдоп жатса да, сепаристтерди жактап өз элин ичара аткыла деп буйрук берилип, 2010го кантип кайсыл бетиңер менен салыштырып жатасыңар? Эми мындай. Биринчиден, президент Садыр Жапаров октябрдан бери эле Баткенге 5 каттап, ал тургай бир апта жаңжал алдын аскердик окуу өткөрбөдү эле. Жаны жай ала албай эле эмнегедир Баткен тарапты акмалап калбады эле. Баарыбыз байкаганбыз аны. Жаңжал чыгаары менен президенттин буйругу менен дароо ыкчам, мамлекеттик деңгээлде дүйнөлүк мыйзамдын чегинде аскер, МЧСтин ыкчам коргонуу чаралары дароо көрүлдү го. Мына ошол үчүн айылдардын баарын бир күндүн ичинде көчүрүп кетти. Туура, байкатпай каптагандыктан 36 жаран курман болду. Ал жарандарыбыздын дагы көбү эмоцияга алдырып барбагыла десе болбой, ок жаап жаткан жерине жүгүрүп барып окко учкандар болду. Ош окуясындай болду деп тантырап жаткандарга коңгуроо. 2010 жылы ичара кыргын болгон. Ал эми Баткенге тыштан душман кол салды. Айырмасы асман менен жердей. Президент кайра каттап, сактаганы менен душман сага баланчанчы күнү саат мынчада кол салам деп айтып кол салбайт экен. Ананчы айтабы, же президенттин жонунан сезген думана касиети барбы? Президентти күнөөлөп жаткандар өздөрү балким күнөөлүү болуп жүрбөсүн. Анткени президенттен кийинки эле өлкөбүздүн чек ара кызматынын дөменен шаасы Марипов менен Ташиевдин чет өлкөгө кеткенин, тышкы душман турмак өзүбүз ошондо араң билдик. Бул не демек? Бул демек чыккынчылар ичибизде. Эмнеге ошондо Баткенде кыргын болуп жатса, өкмөттү тепкилеп, ачайкырыкты салып каптап келдиңер? Эмнеге ошондо Москвадагы сары бала кайра пост жазып, а силер аны биздин болочок президент деп ураан чакырып турдуңар? Эмнеге жогорку кеңеш менен өкмөттөгү эскинин саркындылары так ошол күндөрү ары бери басышып, бизге Сапар Исаковтой президент керек деп чоюштап жатышты? Эмнеге? Кандайча? Суроо көп. Билип билбей жалоокор болбогула. Билип туруп жала жаап жаткандардын жазасын Кудайым өзү таразалап берсин. Бети жоктор кылгылыкты кылып коюп, кылжып менен бууп коюп, эми бет тырмайсыңар го. Адамсыңарбы деге? Бул окуя жерде калбайт. Душманга тыңчы болуп берген күнөөкөрлөр сөзсүз чыгат. Уят болуп калып жүрбөгүлө ошондо. Бактыгүл Иманбек кызы. Аскар Бешимов. Талибан бийликке келсе чектеш мамлекеттерге кол салат. АКШ Афганистандан армиясын алып чыгып кеткенден кийин өлкөдө абал кандай багытта өнүгөөрү тууралуу эки ача пикир бар. Бул тууралуу серепчи Аскар Бешимов билдирди. Анын айтымында биринчи божомол боюнча 1989 жылы болгон окуя кайталанышы мүмкүн. Куралдуу күчтөр чыгып кеткенде Афганистандагы уурулар ичара бийлик талашып атып, жарандык согуш тутанып, өздөрү менен өздөрү болуп, башка мамлекеттерге коркунуч келтирбейт. Экинчи божомол боюнча Талибан кыска мөөнөттө 3-6 ай ичинде Афганистандагы бийликтин 70%-ын өзүнө алат. Афганистанда колуна автомат кармагандан башканы билбеген 2 муун өсүп чыкканын баарыбыз билебиз. Алар же айыл чарба менен алектенип, же бирдеме куруп тынч жашоону билбейт. Алардын саны 200 миңдей. Талибан бийликти колуна алгандан кийин аларды багыш үчүн сөзсүз түрдө Борбор Азияга кол салат деген эки пикир бар, дейт Аскар Бешимов. Коркунуч биринчи кезекте чек аралаш мамлекеттерге жаралат. Булар Өзбекстан, Түркмөнстан, Тажикстан. Эгер Тажикстанда согуш болсо, анда ал Кыргызстанга да келиши мүмкүн. Булак Назар Ньюс чекеткейже. Төлөйкан Исмаилова. Качанкага чейин Акылбек Жапаровго окшогон чиновниктер жанталашып бийликке умтулуп, кыргыздарды кул кылып жүрө беришет. Министрлер кабинетинин орун басары Акылбек Жапаровго карата коомчулукта ишенбөөчүлүк, сын пикирлер күчөп баратат. Ишмердиге жыйнаган дүнүйө мүлкү шек санатууда. Коомдук ишмер Төлөйкан Исмаиловага суроо салды.
Кыргызстанда ар бир чиновник жарандык көзөмөлдө турганы айтпасак да түшүнүктүү болсо керек. Анткени мурункудай саясатчыларга эч кандай ишенич жок. Мурунку жылдын октябрь айында келген чиновниктер өздөрү даана жана так маалымат бериши керек. Кандай жол менен байыды, эмне болду, кандай иштейт? Эгер мындан арыда мыкаачылык, рейдерлик саясат менен алектенишсе, мурункудан жаман болорун жана коомчулук аны кечирбешин айтпай тек коелу. Биз улут болуп өнүгүү жолуна түшүшүбүз керек. Качанга чейин Акылбекке окшогон чиновниктер эптеп эле жанталашып бийликке умтулуп, эч бир менеджменттик жөндөмүн, мамлекеттин кызыкчылыгына иш жүзүндө көргөзбөй, анын ордуна кыргыздарды кул кылып жүрө беришет. Айтканы башка, жасаганы бөлөк болгондон эл тажады. Биздин карапайым адамдар менен чиновниктер ортосунда чоң ажырым бар. Аны жок кылууда ар бир чиновник даана, таза жана чын ыкласында өлкө үчүн иштегенге ант беришпейби? Айтор баары күмөндүү. Булак Азия News. Bir ayda migranttардан акча котору 1,19 миллион долларга көбөйдү. Апрель айында мигранттар Кыргызстанга 216 миллион доллар которушкан. Бул март айына салыштырмалуу 2 миллион долларга көп. Мындай маалыматты Улуттук банк таратты. 4 айдын ичинде эле мигранттар өлкөгө 759 миллион доллар которушкан. Бул 2020-жылга салыштырмалуу 225 миллион долларга көп. Которулган акчанын 97%дан ашыгы Орусиядан 740 миллион доллар, башка өлкөлөрдөн Кыргыз Республикасына 4,5 миллион доллар, АКШдан 10,5 миллион доллар которулган. 2021-жылдын апрель аягында ошондой эле 46,2 миллион долларды түзгөн каражаттардын агып чыгуусу байкалган. Акчанын негизги бөлүгү Орусия которулган 44,5 миллион доллар. 4 ай ичинде агып чыгуулар 169 миллион долларга жеткен. Канададагы ысык аба ырайы Литтон шаарынын 90%-ын кыйратты. 3 күндүк рекордтук температурадан кийин башталган токой өртүү Канаданын батыш тарабындагы Литтон шаарынын көпчүлүк бөлүгүн кыйратты. Бул тууралуу Рейтер жазып чыкты. Британиялык Колумбиянын борборундагы Литтонда жана анын айланасындагы 1000ден ашуун адам тез жайылып жаткан өрттөн улам эвакуацияланды. Аталган провинциянын башчысы Джон Хорган журналисттерге өрттүн себеби иликтенип жатканын билдирди. Пост медиа маалымат агенттиги билдиргендей, өрттөн 60 жаштагы жубайлар каза болушкан. Бирок Рейтер агенттиги көз жумган адамдар боюнча тастыктай алган эмес. Британиялык Колумбиянын расмий өкүлдөрү брифингде айрым тургундар дайынсыз жоголгонун билдирип, Литтондагы үйлөрдүн жана имараттардын көпчүлүгү жок болгонун айтышты. 29-июнда Литтон аба табы боюнча рекорд койгон. Абанын табы шаарда 49,6 градуска чейин жеткен. 30-июнда аталган аймакта саатына 71 чакырымга чейин жеткен катуу шамал катталып, токой өртүнө алып келген. Өрт шаардын 90%-ын жок кылган. Булак Сереп Чекиткейжи. Японияда жер көчкөн ирмем видеого түшүп калган. 20дай киши изделүүдө. Атами шаарында Сидзуока префектурасында жер көчүп, натыйжада 20га чукул киши дайынсыз болууда. 2 кишинин сөөгү табылды. Жер көчүп жаткан маал видеого түшүп калган, аны кийинчерээк жергиликтүү ЖММКлар жарыялашты. Кырсык 3-июль эртең менен болгон. Акыркы күндөрү жээкте жайгашкан райондордо нөшөрлөгөн жаан жаап жатат. Метеорологтордун айтымында акыркы 2 суткада Сидзуока префектурасында 300 мм кем эмес жаан жааган. Кодо агенттигинин куткаруучулары Атами шаарында 2 кишинин сөөгүн тапканын жазды. Акыркы маалымат боюнча кеминде 20дай адам дайынсыз болуп, 10 турак жай жабыркаганы, электр сымдары үзүлүп кеткени айтылууда. Коңшу Канагава префектурасында да жер көчүү кооптулугу бар экени маалымдалып жатат. Бийлик 205 000 жергиликтүү тургунду эвакуациялады. Булак Назар News Чекиткейжи. Украина эли менен орустар бир эл эмес. Ар бирибиздин өз жолубуз бар деп Украинанын президенти Владимир Зеленский Твиттердеги баракчасына жазды. Бирок бир гана максат болуш керек: согушту токтотуу жана Украинанын аймактарын кайтарып алуу. Бир эле учурда бир эл биз деп айтып, Донбасстагы кыргынды улантып, биздин аймактарды басып алуу мүмкүн эмес деп жазган Зеленский. Зеленский ошондой эле Киевдин НАТО жана Европа биримдигине кошулуу ниетин дагы бир жолу кайталады. Украина өзүнүн улуттук кызыкчылыктарын ишке ашырууну кантип камсыз кылууну өз алдынча тандайт деп жазган Украина президенти.
30 июнь шаршемби күнү Орусиянын президенти Владимир Путин жыл сайын өтүүчү түз эфир аркылуу Украина Орусияга жагымсыз өлкөлөрдүн тизмесинде жок экендигин жана ал Украина элин меймандос эмес деп эсептебей тургандыгын айткан. Президент Украин жана Орус элдери бир эл экендигин, бирок Украинанын бүгүнкү жетекчилиги ачыктан ачык меймандос эмес деп баса белгилеген. Булак супер чекитке ийжи.